Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн биз бүгүнкү берүүбүздү ушул Аят фитнес машыгуу залында тартмакчыбыз. Бул жерде кызыктуу коноктор болмокчу. Тагыраак айтканда, Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана кинорежиссер Азамат Арыков болмокчу. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү ушул Аят фитнес клубу. Шылтоо издебей бүгүн жазылыңыздар. Мынакей урматтуу туугандар, биз сиздерге сөз кылган ушул Аят фитнес клубунун ичинде бүгүнкү Кыргызстаныбызга белгилүү болгон, сиздерге башында айтып өткөн эки жылдызыбыз конокто. Бири биздин Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов, экинчиси мыкты кинорежиссер, актер Азамат Арыков. Ушул бүгүнкү маекке макул болуп, ушул бүгүнкү маекке сиздер бизди келип алып кетиңиздер дегениңиздер үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Биринчи эле баягы элдин көңүл борбору болгон, азыркы бизде өтө курч бүгүнкү күндө баардык маселе саясат тарабында болуп атат да, ошондуктан жолуңуз да улуу, жашыңыз да улуу, саясатчыдан биринчи баштайлы. Каникул кандай өтүп атат? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Нурбек, ассаламу алейкум. Каникул эми, каникулда элдер менен жолугушууларды кылдык. Бир аз касиеттүү ысык көлүбүзгө барып, бир аз да болсо эс алдык. Мына каникул бүтүп, мына уже эртеңден жумушка башталат, жумуш башталат. Элдин көйгөйлөрүн, маселелерин көтөрүү, мамлекеттик деңгээлдеги баардык жумуштар эртең уже башталган айтат. Сиздер ушул чукул арада мындай шайланып келдиңиздер дагы, парламент өзү бир жыл боло элек убакта бир кандайдыр бир резонанс жараткан, бир чоң бир элдин көңүл борборунда тура тургандай бир катуу мыйзамдарды кабыл алып жибердиңиздер да. Бул элдин ичинде жанагыдай нааразычылыктар да болду. Бүгүнкү ушул парламент деңгээли кандай болуп атат? Бул буга чейинки парламенттердин салыштырмалуу. Негизги маселе, туура айтасыз, өтө чукул, же болбосо өтө бир мындай элге жакпаган мыйзамдар кабыл алынып кетти. Ушул учурларда бир топ деген дагы чоң элдин арасында бүгүнкү күнү нааразычылыктар болуп атат. Аны эми моюнга алабыз, сөзсүз түрдө. Бул эми эки тараптуу болуп атпайбы? Бирөөсү мамлекетке керектүү мыйзам деп атышат. Бир тарап элдер мындай мыйзамдын биздин элдерге, биздин келечектеги жаштарга бул мыйзам туура эмес деген чоң. Тагыраагы жанагы кумаркана боюнча. Кумаркана, казино боюнча ушундай бир маселелер көтөрүлдү да. Эми багы кандай болбосун, биз мамлекет бул мамлекет элден түптөлөт да. Бийлик бул элдики. Ошондуктан сөзсүз түрдө элдин пикирин, элдин айтканын дагы сөзсүз түрдө бир ошого карап туруп бир жыйынтык чыгарыш керек деп айтат элем. Эми эки тараптуу болуп атат. Бүгүнкү күнү эми мыйзам кабыл алынды, бирок ушуну кандай мыйзам кандай иштеп кетет? Bundan кийин ошо биздин кыргыз жарандары, кыргызстандыктар ошо казиного кирип, кумарканага кирип, ойнойбу, ойнобойбу? Мына ушул маселеде мыйзамды кабыл алып атканда, бул тек гана чет мамлекеттик жарандар үчүн. Эч кандай кыргыз жарандары бул кумарканага кирип ойнобойт деген сунушту өкмөт берип, мына ошо менен өттү. Эми мына ушуну мыйзамдуу түрдө көзөмөлдөп, эч кандай кыргыз жарандары, биздин кыргыз мамлекетиндеги биздин кыргыз жарандары кирип ойнобогонго толук көзөмөлүнө алыш керек. Бул мыйзамда чийкилик жокпу? Себеп дегенде ошол кумаркана каерде салына турган болсо,
ошол жерде алардын жанагы кайтаруучулары, орусча айтканда охрана же ичиндеги тейлөө сервисте иштегендер биздин эле жарандар болот да. Эми тейлөө иштеген жарандар сөзсүз түрдө биздики болот. Мына ошол жерде буларга эгерде кыргыз жараны кирип туруп, ушу казиного, кумарканага ойной турган болсо, уттурган акчасын, эгер арыздана турган болсо, уттурган акчасын кайтарып берүү эки эселеп. Андан сырткары кыргыз жаранын киргизип ойноткон ошо кумаркана лицензиясынан азырайт деп өкмөт бизге ушундай түшүндүрмө берди. Рахмат, биз дагы сөзүбүздү улайбыз. Эми маданият, искусство жаатына биздин белгилүү кыргыздын чыган уулу Азамат мырзага сөз берели. Сиз да каникулдасызбы? Биздики өмүр бою каникул дегендей. Бүгүнкү күндө эмне иштер менен алек болуп атасыз? Ушу чыгармачылык жаат кандай болуп атат? Акыркы учурда биз деле ошол эми убакыт өткөн сайын ой да өзгөрүп турат экен, максаттар да өзгөрүп турат экен. Жаш кезектеги максаттар башка болсо, азыр максат такыр башка дегендей. Эми негизинен акыркы учурда ошол өлкөдө болуп аткан нерселер, бурулуш окуялар, оң жана терс нерселер ошону бир жөн эле бир кайдыгер отургузбайт да. Анан ошолорду да ойлонуп, өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм менен, өзүм билген кесип менен, өзүмдүн өнөрүм менен дегеле кантип пайдам тиет деп ошонун үстүнөн иштеп жаткан эле кез да азырча. Менин колуман эмне келет? Менин колуман ошол өнөр адамы, искусство адамы катары кино тартуу келет, ролик тартуу келет. А бирок ошол роликтерди, кинолорду өзүм эле пайда көрөйүн, пайдасы өзүм эле тийсин, өзүм эле көңүл ачайын, же болбосо ошо өзүмдүн туугандарыма, же болбосо менин эле үй бүлөм эле ушу менен пайда көрсүн эмес, ушу жалпы элге пайдасы кандай тиет, эл кандай таасир алат. Жана ошондой эле акыркы учурда керек болсо ошо масштабтуу ушу дүйнө жүзүнө таасир тийе турган бир тасма тартып калсам деген ушундай бир ой, кыял, максат. Азамат мырза, бул сиз азыр мындай кыска метраждуу кинолорду, жанагындай бир фестивалдын вариантында ушундай бир жакшы нерселерди жасап аткан экенсиз да. Мындай өтө чоң коомчулукка чыгарбай жатасыз да. Анан менин байкашымча ошол акыркы жылдары сиз дагы бизнес жака оогондой көрүндүңүз. Мына ушуреки бүгүнкү болуп жаткан ушул биз тартып аткан спорт залдын ичи, фитнес залдын ичи сиздики экен. Эми азыр бизнес баягы акча табуу деп отуруп искусство артта калып кетпейби өнөрүңүз? Экөөнү чын айтып атасыз, туура айтып атасыз. Эми бир ишти, эки ишти бир киши мындай тартыш үчүн өтө күч керек, эрк керек деген сыяктуу. Туура айтасыз. Экөөнү тең алып кетсе болот, бирок бир убакытта экөөнүн тең майын чыгаруу деген өтө кыйын нерсе экен да. Ошондуктан баягы бул нерсе ачылып аткан нерсе ушул менин алгачкы приоритетте турган ишимден алаксытпасын, мени ушундай бир ойго салбасын, кыжалат кылбасын деген ой максат менен ушундай иштерди кылып жатабыз да азырча. Себеп дегенде биздин рынокто, ошол биздин ушул Кыргызстаныбызда өзүңүздөр да билесиздер да, мына канча деген актерлор, кесипкөй актерлор, театрдык болобу, кинодук болобу, бир гана өзүнүн кесиби менен оокатын кылып кеткен жери жок да. Тамадачылык кылат, же бир жерде ведущий болот, ушундай нерсе кылып атат да. Ушул сурооңузга мен бул жогорку кеңештин депутаты электен алып азыр кечирип коюңуз бир-бирине. Мына ушул биздин Кыргызстандагы жашоонун оорчулугу мына сиздин жаныңызда эле оң тарабыңызда туруп айтып атат да. Бизде өз кесиби менен же болбосо ушул бир өнөр адамы боло турган киши зарплат менен жашай албай, жанагыдай бир кошо бир
тириликтин оокатын кошо алып кетип атат да. Бул ушул мамлекеттик деңгээлде биздин өнөр адамдарында мындай камкордукка ала тургандай жакшы мыйзамдар барбы? Негизи азыр Азамат мырза менен ушундай ушул жөнүндө сөз болуп калды да. Мен айтат элем, бунун чыгармачылыгын, чыгарган тасмаларын мен көрүп турам да. Мына ушул жерде адамдын жашоодон алып, келечекте кандай адам болуш керек, кандай мамиле адамдар менен түзүш керек, мамлекетке кандай көз карашта болуш керек деген, ата энеге кандай көз карашта болуш керек, өзүнүн жакындарына кандай мамиледе болуш керек дегенди мындай чагылдырып, бул жалпы биздин Кыргызстан мамлекетине, биздин элдерибизге чоң бир мындай салым кошуп атат да, өтө бир чоң салым кошуп атат. Анан сөзсүз түрдө бир эле ушу тармактан калып калбы, мамлекет жактан сөзсүз түрдө Азаматка жардам берип, кино тартканына, башка жагына бир мамлекеттик жактан бир колдоо көрсөткөн болсо, бул жакшы болмок. Бүгүнкү күнү тилекке каршы андай нерсе болуп атат. Эгерде мамлекет жактан акча бөлүнүп, чоң бир колдоо көрсөтө турган болсо, мен ишенем, Азамат биздин буга чейинки ата-бабаларыбыздын кандай кан төгүп, мамлекеттүүлүктү алып келген чоң бир тарыхый тасмалар тартканга дагы, ошону элдерге көрсөткөнгө дагы кудурети, акылы, бардык күчү дагы жетет деп айтат элем да. Анан бизнес тараптан айтканда, мен айтат элем, бул фитнес, бул мен айтат элем, бул өтө эле бир чоң бизнес, же болбосо бул ушул жерден акча табам деген максатта ачкан эмес да, бул фитнестичи. Бул адамдын түпкү мындай ичиндеги бир патриоттулукту да көрсөтүп атат да бул жердечи. Азыр мен бир кошумчалай кетейин да, мына азыр Азамат мырза бир кино тартайын деп ушундай бир бел байлай турган болсо, бул жагы кол байлап атат да. Себеп дегенде баягы үй бүлө бар, бала чака бар дегендей. Анан эгерде ушундай эле жанаша бизнести ачып койсо, Азамат мырза бияка администраторун коюп коюп, жалаң өзү ушундай өнөр менен, жанагы тартыла турган кинолору менен алек болсо деген, баягы биздин Кыргызстанда ушундайлар болсо, мисалы жалгыз эле Азамат мырза эмес, бизде күчтүү режиссерлор көп, мыкты актерлор көп, бардыгы баягы бийик деңгээлге ушул бир кыргыз Кудай колдогон эл экен, ушундай бир өз күчү менен жетип, акыркы убактарда аябай кубанып келет бизде жаштар. Анан ошол өнөр адамдарынын көпчүлүгү эле баягы мамлекеттин колдоосуна, мисалы УКМКга үй салып берип атасыздар, тиги милициялар алып атат. Мындай мамлекеттин өзүнө аскер боло турган бир мындай коргой тургандар да жакшы нерселерди, көрүнүштөрдү көрсөтүп берип атат мамлекет. Бирок маданият да мамлекеттин эң көөнөрбөй түгөнбөй турганы ушу маданиятта. Эми ушул кишилер боюнча бир кандай бир мыйзамдарда мындай коргоо, ушуларга бир компенсация кокус, ушундай бирдекелер барбы? Андай мыйзамдар бүгүнкү күнү каралган эмес, эми бул ачык эле айтыш керек. Буга чейинки бул эми ар бир келген министрликтен, министр болуп келген маданият министрлигинен ушундай бир жалпысынан биздин өнөрпоз, биздин ушундай Азаматтай жигиттер менен, ошол жерде кино актерлор менен, режиссерлор менен бар менен кеңешип, биз кандай бир жакшы, булар бир чоң бир тегерек столдун үстүндө мыйзам алып чыгыш керек да. Мына ушул маданият тармагынан өздөрү бир мыйзамды алып келип, сунуштап, жогорку кеңешке алып келсе, анан биз ошол жерден колдоп берет элек да. Бул нерсеге министрлик өзү кызыктар болуш керек да, мен айтат элем. Ушундай кызыктар болуп, анан ошол жерден акча бөлдүргөнгө, эми ал жерге министр болуп келдим деп эле аны бул жака коюп, кадровый маселесин чечип отурган министрлик, бул мен айтат элем да, бул
мектеп окуучусун окуп койсоң деле баягы буга чейинки коюлган система ошо менен иштеп кетип атат да. Эми бир жерге барып министрлик болгондон кийин, министр болгондон кийин мен айтат элем бир өзгөрүүнү ошол жердеги ушул тармактагы иштеп аткан адамдар менен кеңешип, кандай кылсак, кайсы мыйзамдарды алып кирели деп туруп, алып келип ошол мыйзамды коргоп, ошол жерде жогорку кеңеште парламенттен колдоп берүүнү өтүнүп, ушундай бир чоң деңгээлге алып кириш керек да. Мына бүгүн көрүп жатабыз, мен мына Турция боюнча, Турция мамлекетиндеги өтө бир мындай буга чейинки Осман империясынын, Селжук империясынын түптөлгөнү боюнча ушул актерлорду ушунчалык бир мамлекеттик деңгээлде колдоп, мамлекеттик деңгээлде мына ошол жердеги биздин ар бир актерлорубузга, актерлорго ошол жерде каармандарды мамлекеттик деңгээлде мындай колдоо көрсөтүп, мамлекет жактан өтө бир сонун кинолор тартып атат да. Эмне үчүн бизде болбойт? Өзүңүз айткандай, маданият бул биздин кыргыз мамлекети экенибизде, биз кыргыз мамлекети ким экенибизде, биздин түпкү улут катары көрсөтө турган бул баардык маданият да. Маданият, ошондуктан маданиятты биз алдыга коюш керек. Мен бул тарапка өзүм жеке пикирим, мен маданиятты ар дайым колдоп келем. Ошондуктан bundan ары да колдойт элем. Буну мамлекеттик деңгээлде колго алыш керек да. Ошол эле мына алыска барбайлы Казакстан Республикасындагы ошол жердеги өзүнүн мамлекеттик актерлорундагы, мамлекеттик деңгээлдеги акчаларды бөлүп берип, Абайхан боюнча кинолор тарткандар. Биздин тарыхыбызда, эгерде биз кино тартабыз десек, биздин тарыхыбыз өтө чоң да. Мына ошоларда Семетейде тарттык. Ошоларды көрсөтүш керек. Талкуунун арасында калып атат да. Эми буну ар ким өзү тартпай, буну мамлекеттик деңгээлде, буну тарыхтан алып өтө кеңешип чыгарат тургандар. Эми буга чейинки Курманжандын атканындагы Садыкшер тартып чыкпадыбы? Бул дагы бир мындай өтө бир мамлекет колдоп, жакшы бир мындай деңгээлде тартылган кино болду да. Эгерде ушундай бир мамлекеттен колдоо боло турган болсо, сөзсүз түрдө биздин азамат кандай бир гана жакшы адамдарга булар дагы мындай өздөрүнүн ошол жердеги аткарган ролу менен бир топ элдерге мындай тарбиялык жактан, мекенин сүйүү жактан чоң биздин азыркы чоңоюп аткан жаштарыбызга негизи ушул жактан маданиятыбызды колдоо ала турган күн келип жетти деп айтат элем. Биз өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн калпагыбызды, өзүбүздүн комузубузду даңазалай турган, биз түпкү эмне деген түпкү кыргыз ата-бабаларыбыздын нартуу салттарын көтөрө турган мезгили болуп турат да. Бүгүнкү күнү дүйнөнүн баардыгын көрүп атабыз, кандай бурулуштарга барып атат да. Чоң деген мамлекеттер жок болуп кетип атат. Буга чейинки өзүнүн мамлекеттүүлүгү жок канча жарандар, улуттар жүрөт. Мамлекет өзүнүн эне тилин унутуп койгон канча деген алыска барбайлы, канча деген улуттар жүрөт да. Биз мамлекет катары, улут катары кала турган болсок, мына ушул жактарга, тилибизге, маданиятыбызга, биздин өзүбүздүн салттуу маданиятыбызды, салттуу өзүбүздүн ушул кийимдерибизди, комузубузду даңазалай турган мына убакыт келип жетти. Жеткенден дагы биз кечигип атабыз дегендейчи. Мына ушул тарапка биз басымдарды көбүрөөк жасашыбыз керек. Азамат мырза, азыр сиз жанагыдай өнөр адамы, мындай кино тартам деген дагы бир жүрөгүңүздө мындай бир максат бар да. Күнү түнү чоң ушундай бир
Эми баягы сокурдун тилегени эки көз дегендей эле баягы өнөр адамы бир кандайдыр бир жакшы жыйынтык чыгарыш үчүн баарын садага чабат да. Анан ошол эле учурда баягы гендирди кескен баягы каражатка келип такалат. Мына азыр бийликтин бир бутагы бизге караганда президенттер жака мындай бир күн болбосо бир күнү жолугуп калганда сүйлөшө турган киши жаныңызда турат да. Бүгүн сизге мындай алаксыбай эч нерсе кылбай иштеш үчүн кандай шарт керек? Биздин Кыргызстандын мындай жалпы ушул өнөр адамдарынын бир оюн айтып кое аласызбы? Бизде негизи тема көп да. Бизде тема көп. Кудайга шүгүр, байларыбыз да көп да. Байларыбыз көп. Ушуну мен бир азыр сөз баштап элек кошуп кетейин. Бизде мамлекет эмес, жанагыдай акчалууларга көбүрөөк баягы үмүт өтүп, ошолордон көбүрөөк чуркап, ошолордон сурап, анан бүгүнкү күндө баягы актерлордун гонорары бар, техника деп коет, жанагыдай жакшы тарта турган каражаттар бар. Сонун идеялар кандайдыр бир деңгээлде ушул каражаттын эсебинен бир сапатсызыраак көрүнүп калгандай болот да. Эми ушул тууралуу да кошумчалай кетсеңиз. Алда болсо, мисалы, ошону баштаган, инициатива көтөрүп, ошону, мисалы, мен бир кино тартсам, ал кино менин ошо, мындайча айтканда, чыгармачылык балам болуп калат да. Ана мен ал баламдын кандай болушун каалайм, мыкты болушун каалайм, күчтүү болушун каалайм, сулуу болушун каалайм, мисалы да. Ошол сыяктуу эле ар кандай максатта тартыш мүмкүн да, жөн эле ошол кинону шылтоо кылып туруп, бул жактан особняк салыш мүмкүн, мисалы да, ошону отмывание кылыш мүмкүн. Же керек болсо ошол акчаны колдонуп, өзү дагы өзүнүн каражатын кошуп туруп тартыш да мүмкүн да. Андан да мыкты кылыпчы. Ал ошо режиссердон өзүнө байланыштуу, өзүнүн максаты кандай. Көп эле учурлар болуп атпайбы? Кичинекей акчага мыкты кылып чыгарган тасмалар бар, же болбосо аябай чоң акчага тигинин деңгээлине да жетпей калган тасмалар бар. Же болбосо момунда болгон акчага аягына чейин чыкпай калган тасмалар бар да, тартып бүтпөй калган тасмалар бар. Ошондой мен жана айтып келет, өтүп кетпедимби? Ой бөлүнүп кетти. Бизде мисалы Кудайга шүгүр меценаттар көп, байлар көп. Бирок эмнегедир ошол киного же роликке мындай акча салгандан коркот, же болбосо ошолду мындай туура көрүшпөйт да. Чын-чынында келгенде 100 жылдыктарды өткөрүшөт, баланчанын 1000 жылдыгы, баланчанын 100 жылдыгы да өткөрөт, же болбосо бир жерге эстелик курдурат, бир 10 миллион, 20 миллион сомго да. Ал эстелик кандай эффект берет? Мисалы, максат ушу инсан тууралуу мындай бир элдер таасир алыш керек, ошондон тарыхты эстеп туруш керек деген максат да негизичи ошо эстеликтики. Бирок ал канча киши көрүп атат күнүнө, канча эффект берет, ошол жагын эгерде ойлой келгенде, кино өтө эффективдүү да. Бир убакта эле, мисалы үчүн азыр мен кино чыгара турсам, бир убакта интернетке кое берсем, канча киши көрөт? Миллиондогон киши көрөт да. Ал өмүр бою калат да. Ал өмүр бою калат. Биринчиден, ал жанагы ошо акча салган киши меценат өмүр бою небери кыбырасына чейин мактана алса болот. Ошол любой убакта интернетти ача коюп, мына мону биз тартканбыз, муну биз тарттырганбыз десе болот да. Анан канча эффект, канча таасир этти, канча деген инсандар ошо кинону көрүп, кинодон дагы баягы алымсынбай калып, чоңураак китептерин окуп, ошол инсан менен таанышып, мисалы үчүн кичинекей жанагы 1 мүнөттүк ролик бар го, Курман жанаткана 50 сом. 50 сомго чалдырылган Улуттук банктын буйрутмасы менен тартылган ролик, илгери тартылган. Ошол ролик мага Курман жанатканын толук китебин окуганга негиз болгон да, кичинекей кезимде. Анткени өлүмгө тике кара деп баягы дарга баласын, өз баласын мындай курмандыкка чалып салгандай мен кызык болду магачы. Баш эмне болду эле? Мындан кийин кандай болот? Эмне болот?
деп мен алгач биринчи ушу сабактан Курманжаннатканы окугам. Ал жакта кыска болгондуктан андан кийин өзүнчө китебин алып барып окугам да. Эми мен айтайын дегеним, ошондой роликтер азыр мисалы балага алып барып туруп кыйнасаң да китеп окуйт мисалычы. Бирок ал балага интрига кылып койсоң мына окуяны кыска роликтерди. Мисалы чоң кино тартканга азыр бизде чамабыз жетпейт, мамлекеттин да чамасы жетпейт, бизнесмендерибиз көп мындай эме көрбөйт, туура көрбөйт ал нерсеничи. Бирок кыска роликтерди азырынча тартып, жанагындай улуттук баатырларыбыз бар, канча деген баатырларыбыз бар толтура. Бирин дагы мындай эме мындай саналууларын эле тааныбыз, Байтык Батыр дейбиз, Шабдан Батыр дейбиз, Тайлак Батыр дейбиз, ошондо деле мындай тереңирээк билбейбиз да. Ошолордон кыска кылып, 1 мүнөттүк кылып, мындай эң бир маанилүү учурларын тартканда да жөн эмес, мындай сапаттуу кылып, атайлап костюм тектирип, гримдеп, жашынакай эме кылып, мындай 1 мүнөттүк болсо дагы өтө мындай биз серьезный подход менен тарта турган болсок, ошол роликтер биринчиден улуттук идеологиябызга дагы таасирин тийгизет, өсүп келаткан өспүрүмдөрүбүз дагы мен кыргызмын деп мындай патриоттук сезимди ойгонот. Жана ошол эле Кыргызстандын тарыхын окуганга, кыргыз элинин, кыргыздын баатырларынын тарыхын окуганга да ошол роликтерди түрткү болот да. Ошол менен бирге ал азыр Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүк бар, интернет менен тараса, субтитрлар менен чыгарчу болсок, бул дүйнө жүзү да көрөт да мынча. Дүйнө жүзү көрүп, кыргыздардын тарыхы мындай болгон турбайбы? Котормосун. Az Кыргызстан десең, что? Казакстан деп мынтет чет өлкөгө барсаңчы. Сиз Тазабек мырза, киного же ушул бир атайын жанагындай спектакль, театрларга барасызбы? Кинолорго убакыт болгондо кинолорго барам, барып. Бирок акыркы малдарда көп болуп калды, бар элекмин. Негизи киного барганды жакшы көрөм, барып көргөнгө көрүп турчумун. Азыркы 1 жылдын ичинде мен киного бар элекмин. Ол мисалы баарын эле телефондон, интернеттен көрүп калбадыкпы? Жеңил болуп калды. Жанагы маданият демекчи, бул жерде бизде жалгыз эле киного басым эмес да. Бизде театрларыбыз бар. Ушу Бишкек шаарында эле 10дон ашык театрыбыз бар, биздин мамлекеттик. Анан ошол убактарда дагы ошол театрларыбыздын дагы ушундай бир жарды экени көрүнүп турат да. Мисалы, буну азыркы айтып атканда тарыхый окуяларда мисалы бир спектакльди кое турган болсо, ошол костюмду кайрама кийинки спектакльде башкалар кийип ойногон ушундай учурларды көп көрөбүз да. Анан биз саясат дей берип, баягы элдин көңүлүн баарын эле бир алагды кылып, биз маданияттан көбүрөөк алыстатып алдык окшойт да. Мен азыр мындай айтайын дегеним, мисалы бир кинонун жанагыдай Азамат мырза айткандай бир кинонун мындай кесиндисин чыгарганга караганда, биз баягы депутаттардын бир жаңылганын, жанагыдай бир туура эмес сүйлөгөнүн бир хайп катары көрүп, биз ошону көбүрөөк көрүп калдык да. Биздин маданият ушакка болуп бараткан жокпу? Мындай болуп калды да. Бүгүнкү күнү толук кошулам. Эгерде адамдарды мындай бүгүнкү күнү маданият адамдарын, же болбосо маданияттуу адамдарды эл укпай, бүгүнкү күнү маданиятсыз адамдарды, же болбосо мындай катуураак кыйкырып, бирөөнү жамандаган маданиятсыз адамдар, же болбосо башынан айнаган шизофрениктерди көбүрөөк угуп, ошолорду ээрчип калган бир мындай заман болуп калды да. Бүгүнкү күнү маданияттуу адамдарды карап, же болбосо сен ошол эле сиз айтып калдыңыз жогорку кеңеште айтып аткан сөздүн маанисин түшүнбөгөн, же болбосо ошонун бир кайсы жерде бир жемесин ала калып, ошону монтаждап чыгара калып, мен аңдыйм ошондой нерсени чыгара калып элдерге мындай мына деп багы жаманын жашырып, жакшысын көрсөтүп деген болбой, айтып атпаймынбы? Азыр бүгүнкү күнү ошо
блогер дейбизби же журналист дейбизби, маданиятсыздар деп коет го. Мына маданиятсыздыкты элдер көбүрөөк көрүп калды. Эми ошого басым жасап коюп атышпайбы? Мен айтат элем да, негизи маданияттуу болуш керек. Жакшыны чыгарып, жакшы сөз сүйлөп. Мен айтат элем, буга мындай да, бүгүнкү күнү ар кандай ушундай бир коомдо жаш нерседен да өтөбүз да. Эч качан багы бирөөгө мындай тоскоолдук кылып, бирөөгө көр казган адам эч качан оңгон эмес. Биз ата бабабыздан бери билебиз, сөзсүз түрдө ар ким бирөөнүн кемчилдигин издеп, бирөөнү элге шылдың кылам дегенди, Алла Таалам аны андан көбүрөөк өзүнүн бир күнү шермендесин чыгарып коет да. Анан мен айтат элем, жашоодо бирөө сага жамандык кылган болсо, менде ушундай принцип бар да. Мен андан өч алганга шашпайм да. Мен ушундай убакытты коюп коем, Кудай өзү көрсөтөт да. Мындай да, ушул мына жогорку кеңеште жанагыдай ушундай айтылып аткан тескери маалыматтар менен Кыргызстандын ичинде мындай көбүрөөк популярдуу болуп кеткен депутат бири сизсиз да. Ушу жанагыдай жаңылыштык менен болот, же кандайдыр бир кыймыл аракет менен мына акыркы убакта деле бир нерсеңизди айтып атып, кескилеп алып болгон жердин баарына чыгардык. Мен Ташиевке деле айткан жокмун, өзүңөргө алба деген сыяктуу нерселерди. Эми ал сөздүн мааниси кандай, толугу кандай экенин билбейбиз да. Аерде айтып атабыз, Тазабек Ташиевди мынтип салды, тигинтип салды деген темалар менен айтылып атат, же болбосо кокус бир жаңырган нерселериңизди, же ушундай бир нерселер менен мындай элдин ичине батыраак алынып кеттиңиз. Бирок ошол учурда ушундай нерселерди өзүңүз көрүп калганда, же мындай бирөө айтса сени моюндатат дегенде бир кандай сезимдер болот сизде? Менде башында буну мен 6-чакырылыштан баштап билесиздер, мен ошо эле баягы жалпы мектеп Бишкек шаарында мектеп мафиясы боюнча көтөрүп чыкканмын. Ошол малдагы жөнөкөй адам ата-энелердин ушунчалык бир мындай мектепке фонд төлөө боюнча кыйнап, ошол жерде бир бүгүнкү күнү мектеп директорлорун ошо анча-мынча мен ошол жерде бир бул маселени көтөргөндөгү мектеп директорлорун министрликтен да жогору турганын, аны министрди жумуштан алыш оңой, мектеп директорун жумуштан алыш кыйын маселесин мен 6-чакырылышта көтөргөм да. Мына ошондо ушул эми акчалуу өтө бир чоң бүгүнкү күнү кандай деген байлыктарга ээ директорлорду да көрүп атпайбызбы? Мына ушулар мага карата өзүнүн адамдары менен жаманаттуу кылганга аракет кылышты. Ошол эле учурда коррупция боюнча, коррупционерлер боюнча, бир топ байлыгы бар адамдар боюнча мен сын пикирлерди айткам. Мына ошолардын журналисттери, ошолардын мындайча айтканда командасы мени жаманаттуу көрсөтүп, аркаман түшүп, ар бир кыймылыма чейин элдерге жаманатты көрсөткөн аракет кылды. Эми 6-чакырылышта башында сөз түрдө ар бир нерсе ошо эле биздин коомго мындай туура эмес, биздин коомубузга жат көрүнүш болгон. Биздин келечектеги жаштарыбыз ошо жолго түшпөсүн деп мындай талаш тартыштан баягы сөзүмө ошо малда Кудайдан болуп бир сөзүмө ошо жаман сөзгө тилим келтирбей койгон. Ушул бир учурлар менен бир топ мындай талкууга алышты да. Анан чындыгында ошо эмеси ориентировкасы туура эмес жактагы адамдар дагы Кыргызстанда, Бишкек шаарында ошондой адамдардын көбөйүп кеткенин дагы мен ошондо байкадым да. Ушунчалык мага атаканы кылышты, жанагы мындай бизче айтканда көгүчтөр деп коет го. Булар дагы көп экен да. Өтө көп экен булар дагы. Маалыматыңыз барбы жокпу мен билбейт экенмин. Бирок атайын ушундай буйртмалар менен иштеген, жанагыдай фейктер дейбиз, троллдор дейбиз, аларга айырмасы жок да. Ушундайлар бар экенин билесиздерби сиздер?
Эми атайын ушул багытта мисалы бирөөнүн командасы же сиз келип деле мына мен шайлоого койгон атам, менин командама иштеп бериңиз деп сизге деле иштей берет. Азамат мырза келип туруп мен мондай кылган атам, мага иштеп бергиле, ага иштеп бере берет. Же болбосо мен барып деле экөөнү тең жаманда десем мага деле иштеп бере турган ушундай нерселер бар экенин кабарыңыз барбы? Кабарым бар сөзсүз түрдө. Мындай фейктер, мындай команда 6-чакырылышта мени колдон келишинче жаманатты кылып иштешти да, мен билем. Ошо эле акчалуу адамдар, ошолордун баардыгы ушул нерсени мага иштетишти да. 3 жыл, 4 жыл ушул аркамдан ушундай нерсени иштетишти. Эми аларда акча бар экен. Эми Азамат мырза, сиз же мен биз андай командага акча төлөп берип, андай команданы иштете албайбыз да. Бирок бүгүнкү күнү мен айтып коем, булар ушунчалык элдерге мени жаман көрсөтөм деп аракет кылды, бирок ошол жерден Алланын күчү менен бул нерсе кайра мени мындай жаманатты кылып жок кылам деген аракетинен Алла Таалам буну башкасына айландырып, бүгүнкү күнү Аллага шүгүр жүзүм жарык. Же болбосо мен бир мамлекетке бир зыян кылып койдум эле, же болбосо мамлекеттен бирдеме жеп койдум элем деген нерсе жок. Алла Таалам өзү бүгүнкү күнү даражамды көтөрүп койду да. Бүгүнкү мына азыр сиздер иштеп аткан парламент бүгүнкү чакырылышта мурун ушул парламентте бир сиздин 2, 3 же 4 бир ушундай бир жагылган нерселериңиз болсо, бизде ар бир сессия сайын бир жаңы депутаттардын бир жаңы шоулары болуп атат. Эми азыр сиз эми такшалган депутатсыз. Уже экинчи жолу келип атасыз да. Анан ушул азыркы бүгүнкү күндөгү жаңы шайланып келип анан жанагыдай бир сөздөр менен бир популярдуу болуп кетип аткан тез бир сессияда бир 2-3 бир жоруктар чыгып атат да. Бүгүнкү күндөгү парламентке бааңыз кандай сиздин? Эми мындай да. Мындай билим деңгээли боюнча мен айтат элем, бүгүнкү парламенттин ишин, же болбосо парламенттин алып барып аткан ошол жердеги депутаттардын мен депутат катары, коллега катары мен баа бере албайм. Буну эл баа берет да. 6-чакырылыштын депутаттарын бүгүнкү азыр 7-чакырылыштын депутаттарына карап эл баа берет. 7-чакырылыштын депутаттарын bundan кийинки келген депутаттарга салыштырып анан баа берет да. Эми мен айтат элем, негизи ар ким өзүм ошол жерде айтып аткан нерсесине мен айтат элем да, эми буга чейинки бул маселелерди билген катары, көргөн катары мен бирөөнүн мындай жаңылса жаңылгандыр, бирок мындай канчалык деңгээлде ал жаңылды, же болбосо жаңылыш деген бир мамлекетке саткынчылык кылган, бул эң бир мындай чоң жаңылыш деп айтат элем да. Анан бир сөздү туура эмес мындай түшүндүрөм деп койгон, түшүндүрө албай башкача сүйлөп койгон жерден, же болбосо анын үстүнөн өзүнчө бүгүнкү күнү баардыгы айтып атат, мен мындай кылып койду, андай кылып койду деп күлүпчү. Жок, парламенттин ошол жерде талаш тартышта өзүнчө бир эмоция болот. Парламенттин өзүнчө бир ошол жерде сүрүү болот. Бүгүнкү жогорку кеңештин депутаттары биз жалпы элдердин көйгөйүн жеткизебиз, бизде ыйык микрофон калды да. Бүгүнкү күнү президенттик башкаруу болуп калды. Ал жердеги анча-мынча адамдар келип, ал жердеги депутаттарды коркутуп аткан күндөр болуп калды дегендейчи. Мына ошондуктан баардыгын мындай эске алыш керек. Эми бара баардыгы эле башталганда эле баардыгы жакшы болуп кетиштен алыс болуш керек негизи. Эми акырын оңолор дейм да. Азамат мырза, бүгүнкү маданияттын акыбалы, анан кинорежиссер катары, адис катары,
мына кечээки чыккан биздин тарыхый тасма Так мураскери, Манастын уулу Семетей киносу жөнүндө кабарыңыз барбы? Кабар бар, ошондой тартылып атты дегенден баштап эле ошо көңүл чордоомдо болуп келбедиби? Элдердин баары чыкты, бул жагынан манасчылар чыкты, каршылоогондор, ар кандай пикирлер чыкты да. Анан эми мен уюштуруучу катары, ошо мисалы режиссер болуп, продюсер болуп, ошол нерсени мен ички ашканасын билем да. Кандай эмгек кетет, жаманбы, жакшыбы, ал экинчи суроо да. Канча деген жамаат эмгектенет, канча деген керек болсо көз жаштар чыгат, канча деген уйкусуз түндөр. Анан эми ошонун баардыгы тең канча дагы эмгек кетти да. Анан эми анын жаман жакшы деп да мен азыр ушул эфирден айткым келбейт да. Жок, негизи бүгүнкү биздин азыркы убакта ушул Манас киносун тартуу зарыл беле. Манас үчүлтүгүнөн ушул бир кандайдыр бир эпизод же ушул нерсени тартуу мүмкүн беле. Эми азыр биз эркин элбиз да. Режиссерлор деле эркинбиз да. Кааласа тарта берсин, ким духу жетет тарта берсин, аракет кыла берсин. Анын арасынан эми эң мыктысы акыры чыгат да мен аны. Жок, мындай да Азамат мырза, бул биз Манас мына бул сизге дагы ушул кошумча болуп кетсин. Манас биздин кыргыздын мындай бир эксперимент кыла турган нерсеси эмес да. Биз Манас мисалы ушул кошуна эле казактардан Манасыбыз менен Ордобуз менен айырма бар. Ордо оюн Ордобуз менен айырма бар да. Анан эми ушуну мындай Убукеевдин, Төлөм Шокеевдин, муну ушу Болот Шамшиевдердин мындай духу жетпеген киного мына бүгүнкү күндөрдөгү мындай коммерческий багыттагы режиссерлор тартып атканы мындай жакшы нерсеби, жаман нерсеби? Эми сиз спортсмен катары, спорт сүйгөн адам катары бар маданият менен деле кошо жүрөсүз. Эми ушул сиздин оюңуз боюнча кандай ушул нерсе? Мен эң бир жакшы суроо болду да. Негизи Манастын уулу Семетей, Сейтек боюнча бул сиз айткандай бул бир эле адам чыгып муну мындай өзүм билемдик менен тартуу өтө кыйын да бул нерсечи. Бул өтө бир тарыхый, биз Манас биздин бүгүнкү күнү биздин идеология болуш керек. Биздин балдарыбыздын, биздин Кыргызстандын өзүнүн идеологиясы болуш керек да. Мен буга чейин бир топ маселени көтөргөм. Биздин керек болсо башталгыч класстарды Сейтек, ортончу класстарды Семетей бүтүрсөлөрдү Манас эмеси менен ушундай бүтүрсөк Манас сабагын илгерки Октябрь пионер дегендей жанагыдай белгилери менен кошулган. Манастын осуяттарын киргизип, Манастын ошо жердеги жанагы идеологиясын, осуяттарын айтып, ошо менен бекемделсек депчи. Мына бүгүн бизде ушундай бир идеология керек да. Эгерде биз Манас жөнүндө кино тарта турган болсок, бул өтө бир мамлекеттен чоң каражат бөлүп, өтө бир мындай өтө бир чоң деңгээлде тартканда дагы ар бир сөзүнө, ар бир сүйлөгөн сөзүнө ошо эле биздин манасчылардан алып ошол жерде ким кайсы сөз сүйлөйт. Бакай атабыз эмнени сүйлөйт, Манас атабыз эмнени сүйлөйт, Каникей энебиз кайсы сөз сүйлөйт. Мына ушуга чейин эми сөз чоң да ал жерде. Бирок киного тартып атканда ушу тасмага ушундай бир элдин жүрөгүнө жете турган, биздин жаштарыбызды ошо менен чоңоё турган бир сөздөр менен ушундай бир алып чыга турган нерсе да. Бул биз Манас деп, Манастын тарыхыбызды, мамлекетибизди мындай Манас ата деп кетип атпайбызбы? Бизден башка элдерден өзгөчөлүгүбүз болуп, биздин манасчыларыбыз чыгып атат, мындай аян берип, ошол жерден чыгып Манас айтыпчы. Бул жөнүндө өтө бир мындай өтө кылдаттуу иштерди алып барыш керек. Эми бүгүнкү эксперимент катары тартып коммерческий маанайда. Бүгүнкү жашоодо эми жанагы ар кандай бардык кинону мындайча айтканда боевиктер тарса болот, кино комедияны тарса болот,
Ошо мындай современный иштерди мындай алып бара берсе болот деп айтат элем, бирок биз тарыхыбызга келгенде, батырларыбызга келгенде мамлекеттик деңгээлде өтө этияттык менен бул нерсени көрсөтүшүбүз керек да. Эртең сиз айтып аткандай, азыр бир Манас эпосу боюнча тарткан кино биздин Манас деп атканыбызды, биздин идеология кылып Манасты тутуп атканыбызды эртең башка бул кинону көрөт да, башка мамлекеттер көрөт, башка кошуна өлкөлөр көрөт дегендей көрүп туруп, силердин Манасыңар ушул болсо деп койушу да мүмкүн да, ага жеткизбеш керек деп айтат элем да. Мен кошуп чыгып кетейинчи. Сиздер туура айтып жатасыздар да, туура айтып жатасыздар. Бирок сиз бардыңызбы Манасты көргөн ошону? Мен Жок, просто эле көрдүңүзбү? Жок. Сиз бардыңызбы көргөн? Мен да көргөн жокмун. Неге көргөн жоксуз барып? Анткени сиздин көзүңүз жеткен жок сапатына, туурабы? Сиздикичи? меники дагы. Меники да ошондой болду да. Мен ага убактымды короткум келген жок. Ошондой эле элибиз да ошондой да. Аны эл өзү таразалайт. Мисалы канча Манас жөнүндө канча сүрөттөрдүн баары тартылып атат, ар ким коммунилен тартат да. Бирок ошонун баары тең барып туруп тарыхың музейге же болбосо эме илинип калдыбы? Илинип калган жок, туура айтамбы? Эми ушул сыяктуу эле мен мисалы үчүн муну тартылып атканын көрүп туруп эле, костюмдарын көрүп туруп эле, жок, бул несерьезный подход деле койдум. Эми эмгектери акталса экен деп мындай эми ичимден тилек кылып койдум да. Жок, бул баягы костюм болобу, ушундай болобу, бир башка кино болсо кеп башка эле да. Бул биздин улуттук туубуз, астыда биздин чоң эпосубуз Манас. Бул кыргыз деген нерсени коммерческий мындай эксперимент кылып аткан нерсеси кандай? Эми бул жактарда мындай болду да, Манас десе эле о деп, ура деп, элдин баары келет деген ошондой ой пайда болду да, балким. Балким ошондой болушу мүмкүн да. Бирок эл деген сапаттуу нерсени каалайт да. Эл мисалы элди келүүсү ойлош керек да негизичи, чынына келгендечи. 10 театрдан 10 түрлүү костюмду чогултуп алып деген сыяктуу бул несерьезный подход да мисалы да. Эми акча жетпей калды дейин десең, бөлүнгөн акчасын укканда мындай чын иренжийсиң да, жиниң келет да. Андай кылбаш керек болчу депчи. Болгону ошол жана эмгек жааматка жалко да. Эмгек жааматка жалко, режиссерго эмес. Нурбек, мен ушул нерсени айтып коем. Бул нерсени министр, Маданият министрлиги, министр өзү токтотуш керек болчу да. Президент өзү колдоду го. Жашыруу биринчи көрүштү, сыртка көрсөтүп келди. Жакпаса чыгарбайбыз деген экен, демек жакты окшойт да. Муну азыр кинотеатрларда коюлуп атат да. Бу жерде мен көргөн жокмун, мен чынын айтканда мен көргөн жокмун. Маданият министри чынын айтканда бул киного жакшы да жаман да сөзүн айта алганга мындай эмеси жеткен жок. Туху жеткен жок. Себеби бул колдоо бөлөк жактан болду. Мен эми көрбөй туруп эле мен ушундай айтып, анан бүгүнкү күнү ар кандай интернеттен обсуждение болуп атпайбы? Мен ошондуктан айткам да, эгерде трейлер чыгып атат жана рекламасы, а жерде көрүнүп эле турат. Ошол жерде реквизиттери, костюмдары, оформление ошол жанагы фон тарткан. Мисалы ошол жерде биз Манасты менен окуп калганбыз да. Айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн ширөөсүнөн бүткөндөй, асма менен жериң тирөөсүнөн бүткөндөй, оң жагында кабылан, анан бирдеки аркасында тиги ажыдар деген менен элестетип окуп калганбыз. Анан баягы Кыргызстандагы мен айтайын дегеним, мен өзүм кошулуп кетейинчи ушуга. Мен айтайын дегеним, кечөө эле бир кандайдыр бир комедияда ойноп аткан, же бир мындай бир өтө баалуу эмес бир нерселерди ойноп аткан актерлор келип эле бүгүн Манас болуп эле бүгүн Семетей болуп жанагыларды кийип атса, көз көрүп аткан көз деле кабыл албайт экен. Бул биринчиден. Экинчиден, негизи мен азыр ушу сиздерге да ошо суроону бердим, экөөңүздөрдөн тең жооп болгон жок. Манас үчүлтүгү биздин Манас эпосубузду ушундай коммерческий маанайда мындай эксперимент кылып тартуу туура беле. Ушул эле. Мен айттым го, мамлекет деңгээлде болуш керек депчи. Тартыш керек беле бүгүнкү күндө? Жок, эми значит тартышыптыр да. Мамлекеттик деңгээлде ушундай. Мен айттым го, мына түрктөр бүгүнкү күнү Осман империясын тартылды. Мына ошону кино деш керек. Мына ошону форма деш керек. Мына ошондо дагы ошол жердеги биздин кыргыз үйлөрдү көрсөтүп кетип атат ошол жерде. Ошол жердеги
кыргыздын мүнөздөрүн, кыргыздын батырлыгын көрсөтүп кетип атат. Мына ушул жактан барып, ошол жерде баардыгын бүгүнкү күнү Стамбулга чейин баскан жерине чейин. Мына ушундай айтыш керек. Мамлекет деңгээлде. Манас деген мына Алтайда Манас көлү турат. Кытайда Манас суу сагып атат. Манас деген жери турат. Бул деген эпос. Бирок Манас деген бул биз үчүн кыргыздын эң бир мындай айттым го, мындай туу көтөрүп, мындай бизди мамлекет катары түптөгөн чоң нерсе да. Нурбек байке, сиз мынтип атпайсызбы? Бир болгон бир кино менен эле Манастын аброю түшүп калат. Манастын аброю эч качан түшпөйт да. Манастын аброю эч качан түшпөйт. Бирөө клип тартып койсо же бирөө бир тураме спектакль кылып койсо эле, Манас ушундай болуп калыптыр, болбойт. Өсүп келаткан жаштаргачы? Өсүп келаткан жаштардын явына көрбөйт да мунучу. Кыйнасаң да алып барсаң да алып барып сотко чукулап отуруп алат да. Өсүп келаткан жаштар ушунчалык билет, дүйнө таанымы укмуш, кино кандай, эмне камерамен тартылды деп сурайт биринчиден, актер кандай экен, мизансценасы кандай экен деп бүт ошондой терминдерден өйдө билет. Ошол аттар менен көрүп эле кинонун сапатын алар билип алат, Плакатын көрүп туруп эле барбайт. Плакатын көрүп. Бүгүнкү күнү биз жаштарыбызды маданият министрлик жактан өтө бир мындай биздин келечеги чоңоюп келаткан жаштарыбызды ушундай бир тарбиялоо, ушундай бир келечектеги мындай мамлекетти сүйүп, идеология менен жашай турган программаларга өтүш керек. Ошол эле билим берүү тармагында дагы. Ошодо биздин улуттук баш кийимибизден баштап, улуттук комузубузга чейин жалпысын уже жет атасын таанып билгенге чейин мына ушул нерсебизге азыр басым жасай турган күн келип турат да. Эртең биздин кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүктү алганына 31 жыл болот. 31 август 31 жыл болуп атат. Кыргыз элине сиздердин өзүңүздөрдүн куттуктоо, кайрылууңуздар. Рахмат. Жалпы мен айтат элем, жалпы биздин кыргызстандыктарга, жалпы биздин кыргыз элине, жалпы эле ошо мамлекетибизге эртеңки эгемендүүлүк 31 августта эртеңки эгемендүүлүк 31 жыл болуп турат мына бүгүнкү күнү. Мына ушулардын баардыгын мамлекетибизде жашаган баардык биздин кыргызстандыктарды, биздин элдерибизди куттуктап кетет элем. Ар дайым желегибиз желбиреп, ар дайым күчтүү мамлекеттердин катарына кирип, келечекте биздин элибизде, жерибизде жамандык болбосун, сырткы душмандардын элибизди сактап, ар дайым мамлекетибизде токчулук, молчулук болушун каалайт элем. Жалпы биздин кыргызстандыктарды биздин эртеңки эгемендүүлүк күнүбүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ар дайым биздин келечектеги биздин балдарыбыз, келечектеги биздин жаштарыбыз, урпактарыбызга ушундай эгемендүү мамлекет катары ар дайым калышын тилейт элем, ошону каалап кетет элем. Баарыңыздарды эртеңки майрамыңыздар менен, эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биз дагы ошо кыргыз элибизди, кыргыз мамлекетибизди ушинтип эгемендүүлүк алганына биринчи шүгүр айтып келебиз ар дайым. Ошонун кадырына жетип, ушуну баркташыбыз керек. Мисалы, гербибиз бар, туубуз бар, өзүбүздүн гимнибиз бар, өзүбүздүн тарыхыбыз бар. Эң негизгиси уникалдуу элибиз бар да. Ушундай уникалдуу элибиз биринчиден өтө мындай биримдиктүүбүз да. Бирок биримдиктүү биз качан кыйынчылык болгондо эле биримдиктүү боло калат экенбиз да. Эми Кудай буйруса мындан ары ар дайым биримдикте жаман болобу, жакшы болобу, ар дайым бирдиктүү болсок деген эле ошол ойда. Анан ар бир үй бүлөгө иман, хидаят, Алла Таалам өмүрүңүздөргө береке берсин, ырыскыңыздар кенен кылсын. Эч бирөөгө муктаж кылбасын да.
президентке муктаж кылбасын, министрге муктаж кылбасын, депутаттарга муктаж болбой, мына өзүбүздүн ырыскыбыз кенен болсок эле, пейилибиз да сонун болуп, Кудай буйрса кыргыз элибиз да мындан да өнүгүп өссүн иншалла. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүн биздин каналда, мейманда Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана кинорежиссер Азамат Арыков болду. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламат болуңуздар.